Korkunучтун аркасында жакшылык бар, ийгилик бар. Корккон ишиңдин үстүндө кыл. Корккон ишиңдин аркасы, натыйжасы сонун болот, жакшы болот, өмөсү таттуу болот. Бүгүн коркок, көбү коркуп бир ишти кылбайт. Сен качан коркуп, ошо кыла албайм, бардык адамдар кылбайт, мен да кыла албайм деген ишиңди кылсаң, сага баягыдай жарышкандар, сен сыяктуу жолго чыккандар аз болот, же болбойт эч качан. Азыр оператор болом, мен келип атам, мына жолдорду карап, жакшы түз жолдон жүрсөк болбойбу, анандай жолдорду не кылабыз дейт да. Мен бир жерге барсам, ушул кайсы мамлекетке барбайм, менде бирдеке бар. Карта колдонбойм, ушу бирдеке колдонбойм, кесип кете берем. Түп-түз эле. Жаңы таанышуу болот. Бир жерге бирбей кирип каласың, бир жерде жаңы адам менен таанышып каласың. Айтор, бул нерсе өтө кызыктуу да. Себеби ата бабаларыбыз деле ушундай саякат кылган да. Ал учурда карта болгон эмес, интернет болгон эмес. Мен деле да, кайсы мамлекетке барсам, досторум, тааныштарым же башка бар. Алар бесплатный деле айландырып коет. Бирок мен өзүм жеке каалабайм бул нерсени. Айтайын дегеним, коркунучтуу иштерди кыл, ошонун аркасында натыйжа бар, чоң ийгиликтер бар. Сен коркунучтуу деп билген жолго кылсаң, ошонун аркы жакшылык. Эгерде кылбасаң, унун арты өкүнүч болот. Сен кылып, бисмилла деп кылып көр. Ошондо өзүң көңүлүң ток болот. Жок дегенде кылып көрдүм деген түшүнүгүң болот. А эгер кылбасаң, өмүр бою өкүнүп өтөсүң. Кылбадым деп. Ошондуктан аракет кыл, коркунучтуу иштерди кыл. Арты өкүнүч болбойт ошондо. Коркунучтуу иштерди кыл, бисмилла деп. Коркунучтуу жолдордон жүр.